Саламатсыздарбы урматтуу айымдар. Мен бүгүн моундай паннону жасаганды сиздерге көргөзүп берем. Бирок мен бул панного өтө көп көңүл бурбаймын. Бир эле префильт деген сөздү түшүндүрүп берейин. Префильт деген бул баягы жука жүндү салып туруп анан киргизип чала киргизип коет, анан ошодон ар кайсы керектүү нерселерди кырып алып туруп анан ошо же көйнөккө же панного коет да. Эми менин паннолорумду кантип мен жасайм билесиздер. Бул мынакей мен маргеланский шелктун үстүнө сүрөт тартам, бирок мен могул эмеге көңүл бургум келип атат. Мен жүндү, мындай жалбырактарды кантип жасаш керекти сиздерге көргөзүп берейин. Жалбырактарды кыркып алган оңой эле, болгону префильтти бат кантип жасаса болот. Жүндү бир сыра салып, анан үстүнөн ар кандай өңдөгү вискозаларды же жүндөрдү тегиз чукарак кылып эле салып алып туруп, анан клеенканын үстүнө сулап, кайра клеенка менен үстүн жаап туруп, анан жалбырактардын сүрөттөрүн тартып туруп, анан кыркып, мына көрүңүздөрбү, мен жүнү ылдый жакты караш керек. Вискозасы, ар кандай түрдө вискозасы өйдө жакка караш керек. Эми ушуну бат префильт жасап, мисалы бир эле жалбырак эмес, жалбырактан тышкары дагы көп нерселер жасаса болот. Жукарак кылып алсаңыз болот. Мен жалбырактын калыңдыгына карап жасадым да. Панного мага негизи жалбырактын ушул калыңдыгы кенен жетти. Эми бир 3-4 мм калыңдыгы кенен жетти. Сиздер болсо мисалы гүл тартам десеңиздер, же азыр ушу интернетте жана кызыл мактарды жасайт да, гүл тартам десеңиздер, же жаныбардын беттерин кыркып, же чымчыктарын бир канаттарын, өңдөрүн ар кандай түздөгү жүн менен сүрөт тартам десеңиздер, ушундай префильт жасап алып туруп жасаса болот. Бирок префильт негизи кургатат, а мен бул шашылыш түрүндө заказ болгондо, сиздер же иштеп атканда бир башкача бир илхом келип калганда, жаныңыздарда дайын кийиз жок болсо, префильт деген кийиз жок болсо, ушинтип эле акырын клеенканы жаясыздар. Клеенканын үстүнө жайып эле эмелерди, жүндөрдү, өңдөрдүн түздөрүн келиштирип эле, анан кийин сулап, самындап туруп, анын үстүн клеенканы жаап туруп, анан ошо клеенканын үстүнөн эле сүрөт тартып эле кыркып берсеңиздер болот. Бирок мен мына бул паннону тартып бүттүм, көрдүңүздөр. Менде видеолор көп кантип мен тартам. Болгону азыр мен сиздерге процессин тартып бердим, бирок түшүндүргөн жокмун. Бүгүн ушу жалбырактарды кантип панного салыш керекти, ошо тартыш керекти, ошону көргөзүп бердим да. Бат түрүндө керек болсо, мисалы мен ошо кашкырга деле ушинтип префильт жасап алып туруп, кашкырды деле кыркып эметип алсам болмок. Бирок мага ушу өзүмдүн техникам ылайыктуу болгондон кийин, бирок бирөөлөр айтат да, мен панно тарта албайм. Тарта албасаңыздар, ушинтип эле префильт жасап эле кашкырдын кулагын өзүнчө, тумшугун өзүнчө, көздөрүн өзүнчө кыркып алсаңыздар болот. Анан мен эме менен баягы иштеймин, ийне менен иштеймин, ушинтип ар кандай түздөгү вискозаны алып алам. Эми кашкыр жанагындай чала жарым жумуш эле да, башында жасаган. Ошон үчүн мен азыр Pinterest'ти карайм, Pinterest'тин ичинен өңдөрүн, түздөрүн баарын карайм, анан акырын келиштиргенге аракет кыламын да. Эч бир коркпоңуздар. Бул паннонун өзүнүн негизи раскладкасы 1,5 метр, узундугу, эни болсо 1 метр. Киргенден ал кыскарат. Бул эми калың жүн салынгандан кийин өтө коэффициент убалкасы 1,5 болбойт, 1,10 болбойт. Мен 1,2, 1,3 кылам. Бир аз эле киргизем. Ошо жүнү бир жакка жулунуп калбасын деген эмеге келтирем дагы. Биринчи слою жакшы кирсе, мага ошонусу тура эле болот. Бирок мен киргизем, жүндөр жулунбайт, андай күчкө салып жуулса болот, бирок мындай выставкага алып чыкканда жүндөрү, вискозалары, мисалы
тумшугу көзү өзүнчө жылынып же кулагы чыгып кетип андай болбойт да. Ошон үчүн мына ине менен дагы бир сыйра эметем, мынакей көрүңүздөрбү, Pinterest'ти карайм да и колуман келишинче окшоштурганга аракет кыламын. Эми бир сыйра азыр мен муну суулаймын, кайра дагы киргиземин, мынакей уже сууладым. Машинка менен киргизип, самындарын кетирем. Анткени биринчи увалкасында мен самынын кетирген жокмун. Самынын кетирем, ызык сууга, кайнак сууга муну дагы үстүнөн чайнек менен да эметем, кайра труба менен айландырамын, бекем болсун деп. Оң тетир бүт сол эмесинен, оң тарабынан, сол тарабынан, бет жагынан, анан тетир оодаргандан кийин дагы ошо жагынан дагы мен айландырамын. Алагис менен кантип иштесек, ошентип эле иштейбиз эжелер. Мынакей мен уже кургатып алдым. Уксуска салдым. Уксустан кийин мен муну чайкаган жокмун. Кургаттым. Бир сыйра чала кургаганды жана машинкадан дагы бир сыйра айландырып эле эшикке илип кургатып, анан үтүк менен дагы базып үтүк менен бассаңыздар, бул негизи дагы кирет. Анткени ызык бар. Анан дагы ызык эме менен баскандан кийиз өзү негизи ызык сууду жакшы көрөт, өзү батып кирет да. Өңү дагы вискозаларда жылтырап, маргеланский шелк көрүнгөн жерлери дагы жылтырап, жашнакай болуп көрүнүп калат. Мен маргеланский шелкту биринчи слоюнда 2 кабат кылып салдым, бири-бирине кийгизип. Анан кийин дагы жана көрдүңүздөр го, мен үчүнчү слоюна дагы бир сыйра мынагу кашкырдын тегерегин баары деле маргеланский шелк. Эмне себептен мен маргеланский шелкту ошону саламын? Алагистей болуп какчыйып турбайт да, бүктөп чемоданга салганга да ылайыктуу, шамалга дагы кыймылдап турат, жумшак да болот. Бирок мынтип карасаң алагистей, бирок жумшак болот. Урматтуу айымдар, мен сиздерге бүгүн ошол тез арада префель жасаганды, бышкан кийизди кантип жасаш керекти көргөздүм. Мен менен ошол каналда бирге болуңуздар. Подписка кылып, лайк басып, анан ушул каналда жаңы чыккан видеолордун баардыгын көрүп туруңуздар. Башкаларга да айтыңыздар, ким бирөө үйрөнөм десе, ошо мен каналымдан ошо кийиз менен иштегенде мен бүт көргөзүп берип атам. Носкиден баштап, тапчыкадан баштап, мына ушул панолорго чейин сиздерге ушунун баарын көргөзүп берем. Плейлист деген бар, плейлистке кайрылып, ошо жерден пано деген эмени бассаңыздар, анын ичинен чыгат. Урматтуу айымдар, пано бүттү, дубалга элинди, кооздугун көрүп коюңуздар.